Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстандагы жыштыкты аксонсуз бекер алган Казакстандык компаниянын өкүлдөрүн кабыл алган. Чек арада чатак чыгып, жүк ташуучу машиналар Казакстанга өтө албай чакырымдап тизилип турат. Бюджет тартыштык абдан чоң. Премьер-министр болсо тергөөгө кийлигишпейин деп убактылуу эс алууга кетти. Тарых музейи ТЭЦ сыяктуу коррупциялык иштер жылдап тергелип жатат. Эмне бул иш бир жумада эле тергелип бүтөбү? Же бир жыл бою тергөө созулса, кыргыз эли бир жыл өкмөт башчынын ишке чыгышын күтөбү? Арадан бери болуп чечкөндүү кадамдар керек. Азыр свайы деп коргогон менен болбой калды бул жага. Менде күч органдарына дагы бир конкреттүү суроо. Жакында Казакстандагы Верный Капитал инвестициялык компаниясынын жетекчиси, Билайындын кожоюндарынын бири Эрлан Оспанов жана Билайындын Кыргызстандагы жетекчиси Евгений Кражан премьер-министр Абылгазиев менен жолугушкан. Билайындын чоңдору менен өкмөт башчы жыштыкты сүйлөшпөсө, кайсы темада сүйлөшүү болду? Эмне үчүн жолугушуу коомчулукка чагылдырылган жок? Өкмөт башчынын кимдерди иш убактысында кабыл алганы ачык болушу керек да. Ошол жолугушуунун протоколун, хронологиясын элге жарыялап койсоңуздар. Эмне тууралуу сөз болду албетте. Билайындын өкүлдөрү менен төө бурчак же футбол жөнүндө сөз болмок беле. Эмне үчүн так ушул жыштыкты аксонсуз бекер алган компаниянын өкүлдөрүн премьер-министр мырза кабыл алган деп жазды Жанар Акаев Facebook баракчасында.